Жаздын келиши менен жер-жерлерде айлана чөйрөнү жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери башталат. Белгилүү болгондой, былтыр Баткен шаарын көрктөндүрүү кечиккен. Шаардык мэрия быйыл бул көрүнүш кайталанбайт деп ишендирип, казынадан 310 000 сом жумшалаарын билдирди. Бүгүнкү күндө биз ушул Нургазиев Исхак Разаков көчөсүндө кечиресиздер 300 төп жана красный клен деп коет экен. Быйыл ошону алдырып эктик, отургуздук. Андан тышкары дагы эртең келеткан ишемби күнүнө дагы ушуну 200 көчөт дагы буйртма бергенбиз. Муну дагы алып ушул эртең ишемби эгебиз. Мындан сырткары бүгүнкү күндө ушул шаарыбыздын негизги бөлүгүнүн ушул гүлдөрдү отургузуу боюнча бүгүнкү күндө 2300 төп ошол петуния дейбиз, жанагындай гүлдөрдү эктик. Бул дагы албетте жетпейт. Азыр дагы 2000 дана гүлгө буйртма бергенбиз. Буюрса ушул жума келсе, ишембилердин баарын эгип бүтөбүз. Шаардын вице-мэри өткөн жылы көрктөндүрүүнүн кеч жүргүзүлгөнүн, тендерге эч бир компания катышпай калгандыгы менен түшүндүрдү. Ал эми быйыл шаардын борбордук көчөлөрүн көрктөндүрүү, гүл отургузуу иштерин жүргүзүү үчүн мэриянын алдында атайын жашылдандыруу ишканасы түзүлгөн. Мындан ары көрктөндүрүү иштерине аталган ишкана жооптуу. Тургундар болсо кооз, таза, жашыл шаарда жашоону кааларын айтышты. Мэрия, сделайте наш город красивый, хороший, благородный. Тем более мы столько пережили. По-моему, мы заслужили вот эту войну. Как молодцы все, выдержали все. И я считаю, что мы достойны. Жашылдануу керек да шаарга, өзүбүзгө, келген конокторго. Негизи шаардын Баткен шаары десе бир көрктүү эмеси болуш керек да. Нурпейил Ашур кызы, Сезимай Жураева, Салам Медиа, Баткен.